Саламатсыздарбы угутман дегечиңиздер менен урматтуу кесиптештер. Биз 3 күндүк акысыз сабак жарыяланганбыз. Бүгүн экинчи күн. Кесиптик компетенттүүлүк боюнча, өзүн өнүктүрүү боюнча. Ошо кесиптик жана жеке өнүгүү боюнча сабактар болот, эртең дагы сабак болот. Бул кесиптик өнүгүү боюнча жана мунун жеке өнүгүү боюнча биз эмнеге көңүл бөлүшүбүз керек? Педагогдор азыркы учурда коом өнүгүп жатат. Заманбап формациядагы педагог болушубуз керек. Ошол биз бул кесиптик компетенттүүлүк деген эмне экенин чечмелеп алалы. Кесиптик компетенттүүлүк бул эми илимий тил менен алганда кызматкердин өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгү, өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгүн ар бир кызматкер кандай гана ишти аткарбайлы да, өзүнүн ошол жогорку деңгээлде аткаруусу да. Ошол аткаруу үчүн бизге билим керек, тажрыйба керек. Бизде атайы бир жеке сапат болуш керек да. Демек, мен эмнени билем, эмнени колдоно алам да. Мен эмнени колдоно алам. Мен эмнени билем эмес да. Мен эмнени билем эмес, билим эле башымда эмес, мен колдоно алам. Колдонсо, бул компетенттүүлүк болуп саналат. Мына азыр биздин стандарт компетенттүүлүккө негизделген билим берүү бала бакчада да, мектепте колдоно билүүсү. Колдоно билиш үчүн бала аткарыш керек да. Эми биз кантип сабак өтөбүз, кандай педагог болобуз, ошол биздин кесиптик компетенттүүлүк, эмнени колдоно билебиз азыркы күндө тажрыйбабызда. Кесиптик компетенттүүлүктө дайым бир эле диплом менен чектелбей, биз азыр өзүбүздү өнүктүрүшүбүз керек. Мында когнитивдик акыл эс, аң сезим менен байланышкан теориялык база болуш керек бизде. Операционалдык дейт, билгичтик. Ошол иш жүзүндө колдонуу билишибиз керек. Анан биздин баалуулугубуз болуш керек. Кесиптик этика, жоопкерчилигибиз, биздин педагог катары баалуулугубуз ар кимибиздин. Анан психологиялык жактан эмоционалдык туруктук, стресске туруштук берүү, кесиптештер менен тил табыша билүү, ушулар маанилүү. Мына ушул эмоционалдык интеллект, анан акыл интеллектиси деген бар бизде. EQ, IQ деген. Мына ошолдун бири эмоционалдык интеллект. Бул эмоционалдык интеллектти азыр биздин стандартыбыздын эмоционалдык инсандык компетенттүүлүк деген экинчи компетенттүүлүгүндө бар. Эмоционалдык интеллект балдарга дагы калыптандырышыбыз керек. Эми биз кантип жогорулатабыз кесиптик деңгээлибизди? Үзгүлтүксүз дайым билим алып туруу аркылуу ар бир адам кайсы гана кесипте болбосун, кандай гана адам болбосун, өзүнүн кесиптик өзүн өнүктүрүп туруш керек. Lifelong learning деп коет, өмүр бою билим алуу. Курс, тренинг, семинар аркылуу билим алабыз баардыгыбыз, кете окуйбуз, жаңыланып турбасак, азыр билимибизди жаңылап турбасак, 3 айда, 6 айда алган билимибиз эске болуп калып жатат. Тажрыйба алмашуу, кесиптер менен талкуулоо, кесиптештер менен азаатчылык, менторшип институту, өз ишибизди анализ берүү, рефлексия, мен эмнени билем, кандай педагогмун, кайсы жерде ката кетирдим деген рефлексия болуш керек. Мугалимдин да, тарбиячынын дагы милдети биз балдарды окутуу, анан өнүктүрүү. Бала бакчада балдарды өнүктүрүү, мектепте балдарды окутуу. Предметтик компетенттүүлүктү, мисалы үчүн мугалим болсок, математика, тил, тарых кайсы гана предмет болбосун, ошол маалымат илимий ачылышка, ошол предметти жакшы билдирүү да биз. Методикалык компетенттүүлүк ошол теманы ачып берүүдө жеткиликтүү балдарга түшүндүрүп берүү, ошону балдарга билимди өзүнө сиңирүү да, колдоно билгенге калыптандыруу. Ошонун ичинде 5 модели болуп жатат. Бул жалаң практика, компетенттүүлүк болуш үчүн практика болуш керек да. Изилдөө технологиясы, кейс стади сыяктуу азыркы күндө заманбап технологияларды ыкманы колдонсок, балдар ой жүгүртүү жана ишмердүүлүк аркылуу өнүгүш керек болуп жатат. Диагностикалык компетенттүүлүк окуучунун билим деңгээлин, жетишкендиктерин баалоо, мындай мониторинг жүргүзүү да, диагностика жүргүзүү. Технологиялык компетенттүүлүк бул санарип көндүмдөрдү колдоно билүү, санарип билим берүү технологиялары, жасалма интеллект, презентация, Microsoft Office документтердин баарын колдоно билүү, интернет, компьютердик технологиянын баарын колдоно билүү компетенттүүлүгүбүз болуп жатат азыр. Жасалма интеллект менен сонун сабактар керек болуп жатат да. Мына ошол компетенттүүлүк азыркы күндө эмнеге көңүл бөлөбүз десек, эми свод анализ. Муну ошол мен өзүмдүн тарбиячы мугалимдердин курстарымда свод анализди берем. Бул свод анализ сиздин портфолиоңузда
өзүңүздө дайыма болуш керек. Свот анализди баарыбыз эле билебиз. Ушул свот анализ дайыма өзүбүзгө анализ жүргүзүү керек. Аналитикалык ой жүгүртүүгө өнүктүрүү маанилүү болуп жатат жана балдарда да аналитикалык ой жүгүртүүгө калыптандырышыбыз керек. Биздин күчтүү жактарыбыз кесипкөй катары кесиптик ишмердүүлүк. Алсыз жагыбыз эмнеде? Мүмкүнчүлүк, анан кооптуу. Күчтүү жагы сиз жаңы билимди колдоно аласыз. Алсыз жагыңыз мисалы жасалма интеллектти билбейсиз, мүмкүнчүлүк дагы сиз билим алып, тажрыйбаңызды өнүктүрсөңүз болот. Кооптуу, эмне кооптуу? Балким сиз ушул мугалим катары иштебей каласызбы? Башка жумушка кетип каласызбы? Эгерде сиз педагогду катары өзүңүздүн миссияңыз, өзүңүздүн кесибиңиз жакпаса өзүңүзгө, дагы эмне кооптуу? Ушул азыркы күндөгү балдарга тарбия окутуу ишмердүүлүгүн уюштура билбегендик ар кандай тоскоолдуктардын болушу жана башка ар кандай социалдык, коомчулдук, табигый жана башка кооптуу учурларда болушу мүмкүн да. Эми сиздин кесибиңиз, ишмердүүлүгүңүз эмне кооптуу болушу мүмкүн? Мына ушул кесиптик ишмердүүлүгүңүздү жогорулатууда анализ болуш керек сиздин дайым, мына ушул свот анализ менен сизге дайым өзүңүзгө өзүңүз анализ жүргүзүп турушуңуз керек. Өзүбүздүн жашоо, жеке жашообузга дагы, кесибибизге дагы. Эми эми өз жеке жеке өнүгүүдө, кесиптик ишмердүүлүктө биз дайым өзүбүз анализдешиткенбиз. Эми жеке өнүгүүдө дайым психологияда ой, сезим, эмоция маанилүү. Биз бул жашоодо ырахат издейбиз. Ар бир нерсени ырахат алуу үчүн жашайбыз. Бардык нерседен. Кийингенден, тамак ичкенден, уктагандан, бир жака баргандан, ошон үчүн адам баласы жашоодо ырахат алыш үчүн жашайт. Ырахат издешет да. Мына ошол сиз сабак өткөндө ырахат аласызбы? Ошол да. Мына ошол сабагыбызды өткөндө биз эмне үчүн ырахат албай атабыз? Демек, сиз өзүңүздүн сабагыңызга, кесиптик методикаңызга канааттанбайсыз. Жакшы нерсени билишим керек. Мен көп нерсени билбей жатам дейсиз. Же болбосо мен дайым жакшы сабак өтө алам, айрым учурда өтө албай калам. Же бүгүн сабактан ырахат албай калдым дейсизби? Же таптакыр эле өзүңүздүн кесиптен ырахат ала албайсызбы? Мисалы, случайно деп коет го, педагог болуп калдыңыз. Балким сиз башка иштен ырахат аласызбы? Мына ошол ырахат маанилүү да. Мына ушул кесиптик ырахат алыш үчүн дайым биз өзүбүздүн жеке өнүгүүдө болушубуз керек. Ой, сөз, сезим, эмоция бул адамды сезим башкарат. Мына ошондо биздин оюбузду түздү, тазартуу, сөздү балдарга сылык, анан аруу сөздөрдөн колдонуу. Заар сөз эмес, аруу сөздөрдөн колдонуу. Сезим маанилүү. Мына ушул биздин сезим боюнча өзүнчө психологиядан кенен түшүндүрүп беребиз. Сезим боюнча. Анан эмоция маанилүү. Биздин эмоционалдык интеллект. Бул жашоонун чындыгы, сүйүү менин ачылышым, өзүмө болгон ачылыш ушул болгон көп изденем. Анан жашоонун маңызы ырахат алуу экен. Ошо биз ырахат алыш үчүн эле изденип эле аракет кылат экенбиз. Мына ошондуктан толук деңгээлде сизди канааттандырган жашоо болуш үчүн сиз өзүңүздү өнүктүрүшүңүз керек. Ыраазычылык деген нерсе да, ырахат алуу. Мына ошол биз өзүбүздүн жеке өнүгүүдө болгондо оюбузду өзгөртсөк, биз түшүнүгүбүз өзгөрөт дагы, анан биздин жашоо турмушубуз өзгөрөт, өнүгөт жана методикабыз өзгөрөт. Биздин методикабыз өзгөрбөгөн себеби ой жана түшүнүк, ой жүгүртүүдөн. Эгерде биздин ой жүгүртүүбүз өнүксө, өзгөрсө, методикабыз өзгөрөт. Анткени мен ушул түшүнүккө келдим. Анткени канча жылдан бери биз тренингдерди, семинарларды өткөрөбүз, долбоор менен, акысыз. Долбоорлор менен тренинг семинарларды окуттук, методикалар берилди министрлик тарабынан, баардыгы бекер. Бирок ошол эле учурда колдонгон мугалимдер, педагог, тарбиячылар аз эле болду. Баягы эле мурдай эски адаттан кала берди, масса ошондой. Эмнеге десем, мен эмне үчүн деп ойлонсом, көрсө адамдын ой жүгүртүүсү өзгөрмөйүн, методикасы өзгөрбөйт экен. Психологиялык абалы өзгөрмөйүн, методика өзгөрбөйт экен. Ошондуктан бизге жеке өнүгүү керек экен. Ошондуктан ой деген эмне, сөз деген эмне биздин тагдырыбызга, сезим, сөз, ой өтө таасир берет. Ошондуктан ошону менен иштөө маанилүү. Ошондой эле дисциплина, кырдаалды башкаруу, шыктануу, үзгүлтүксүз билим алуу, өзүбүзгө болгон ишеним, конфликттерди чечүү. Бул жеке өнүгүүлөр.
Демек заманбап тарбиячы катары да, педагог катары да биз кесиптик чеберчилигибизди өнүктүрүш үчүн заманбап көз карашта болушубуз керек. Азыркы күндө балдарыбыз альфа мун, Z мун, балдарыбыздын заманы заманбап, ой жүгүртүүсү заманбап. Биз балдарыбыз үчүн эски муунбуз. Ошондуктан заманбап көз карашта болсок, заманбап түшүнүп келет. Изденүү дайым, бала менен мамиленин психологиясын билүү, азыркы биздин балдарды өзүбүздүн бала чак менен, өзүбүздүн турмуш менен салыштырып талап кылбоо, ар бир баланын абалын, сезимин түшүнө билүү, ошого жараша мамиле кылуу, эмпатия деп коет, ошон анан усулдук табылгаларды алып чыгуу, чыгармачыл сабактарды жаратуу, санарип билим, өзүн өзүн өнүктүрүү, демилгелөө, дайым мотивациялап туруу, жашоодо өзүбүздү өлпөсө чөгүп кете берет. Кесиптик выгорание деп коет, мындай профессиональное выгорание, кесиптик мындай күйүп кетүү деп жүрүшөт, мындай кесиптик чарчоо болбош үчүн биз өзүбүздүн жеке өнүгүүгө да көңүл бөлсөк, анан чарчоо болбойт. Эгерде сиз сабагыңыздан, ишиңизден ырахат алсаңыз чарчабайбыз да. Чарчабайбыз да, ошондуктан качан чарчайбыз биз өзүбүзгө көңүл бурбай калгандыктан өзүбүздү билбей калгандыктан кесиптик чарчоо болот да, жан дүйнөнүн жабыркасы болбош керек. Мына ошон үчүн психология маанилүү, өтө эң биринчи психология болуш керек. Ошол эми кесиптик талаптар. Биз педагог болгондон кийин биз сабаттуу дагы адамбыз, анан билимдүү адамбыз. Ошондуктан мыйзам, стандарт, программа, жарлык, мына ушул жоболор, ушулардын баардыгын жакшы билишибиз керек. Анткени стандартты окуп, изилдеп, терең түшүнгөн педагогдор аз. Эмнеге деп сурасак, академиялык тил менен, илимий тил менен жазылган, же убактыбыз жок, көңүл бөлбөй окубайбыз дегенди. Ошон үчүн мыйзамды, тиги укуктук, мыйзамдык документтин баарын окуп чыгуу керек, ошону билүү керек да. Бул биздин сабаттуу педагог катары алып чыгат. Үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүү, анан инновациялык программалардан дайым артта калбашыбыз керек. Эмне эле компьютер системасы, эмнеге Сингапур модели деп жатабыз? Бул дүйнөлүк деңгээлдеги ой жүгүртүүнү жанагы конструктивизмге, ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө, турмуштук практикаларды өнүктүрүүгө багытталган программа Кембридж системасычы. Мына ошол ой жүгүртүү, демек ой жүгүртүүгө өнүктүргөн эмне? Кейс изилдөө, STEM билим берүү ушулар экен. Проблемалык окутуу ой жүгүртүү экен. Балдардын өз алдынча турмуштук көндүмдөрү экен. Тажрыйба, эксперимент сабактар, изилдөө сабактары экен, өз алдынчалык экен да. Бул дүйнө жүзүндө маанилүү экен деп инновациялык программаны өздөштүрөт. Психологиялык билим өтө маанилүү керек. Азыркы күндө баарыбызга психология илими өтө актуалдуу болуп жатат. Психологиялык билимди алсак, анан бала менен мамиле түзө алабыз. Балага мажбурлап, балага нааразы болуп окубайт азыр эч нерсеге, кызыкпайт, баягы биздин окуучуларыбыз жок, балдар билим окуйм деген эме жок, киши жок деп нааразы болбой, психологиялык билим алсак, анан балдардын жүрөгүндө ачкыч таба алабыз. Дидактикалык материалдарды орунду колдоно билүү маанилүү. Бул кесиптик талаптар деп атабыз. Демек, бала менен окуучунун, мугалим менен, тарбия менен окуучунун ортосундагы мамиле, жагымдуу маанай, жүрөгүндөгү ачкычты табуу, ар бирибиздин жүрөгүбүздө ачкычты тапса, биз ушундай ачылабыз, бизге мамиле кылууда. Демек, педагог ошол ачкычты тапкан, сүйүктүү педагогдорубузчу. Мына ошол ачкычты табуу, ишеним, сүйүү берүү, бала менен сыймыктанып, ар бирибиз одобрение, признанияны каалайбыз. Ой, Азамат, сага ишенем, сен ушуну жасадың деп ишибизди белгилеп турганды каалайбыз. Мына ошондуктан балдардын ар бир кичинекей аракетин демилгелеп белгилөө маанилүү. Бул гумандуу педагогикада да айтылат, психологияда айтылат. Мына ушунун баарын психологияны өздөштүрсөк анан үйрөнөбүз да. Өзүн өнүктүрүүдө биз дайым шыктануу, ой жүгүртүүнү өнүктүрүү, мотивация маанилүү. Бизге дайыма жашообузга өзүбүзгө өзүбүз мотивация керек. А то эме чөгүп кете беребиз да, жашоо турмуш ар кандай. Дисциплинага салууда, өзүңдү жогорку деңгээлге алып чыгууда, жаңы менди жаратууда мотивация керек да. Ошондуктан чөйрө менен болуш керек. Кийим өнүктүрүүчү сабактарды өтөт, кийим өнүктүрүүчү чөйрөдө алып жүрөт. Ошону биз үлгү алып шыктанып турушубуз керек. Китептерден, ар кандай тренинг семинарлардан, кинолордон, балким ошондой бир шыктандыруучу, дайым бизде өзүнчө бир мотивациялык чөйрө, площадка болуш керек. Ошондуктан
шыктануу маанилүү, анан ой жүгүртүүнү өнүктүрүү. Дайым ой жүгүртүүнү ойлонуу деңгээлде өнүктүрүү маанилүү. Китеп окуйбуз. Азырбыз китеп окубасак балдарыбыз эмне китеп окуйт, ошондуктан китеп бизди өнүктүрөт. Көркөм чыгармалар дагы өтө маанилүү, жан дүйнөнү байыткан маанилүү да. Мен ошол көркөм чыгарма окубай калганыма 2-3 жыл болуптур. Мен көркөм чыгарма окубай калганым, анан ошол жан дүйнөдөгү мындай өзүнчө ошол жан дүйнө талап кылат экен, ошол искусствону. Ошондуктан көркөм чыгарма. Ал эми өзүбүздү өнүктүрүүчү китептерди дайым окуп турушубуз керек. Окуп аракет кылып келем мен китеп өзүбүздү. Ал эми кесиптик өнүгүү катары усулдук колдомо жана башканы баарын эле окуп келебиз, окушубуз керек. Ден соолукка кам көрүү, психология, медитация, руханий баалуулук, мамиле, финансылык сабаттуулук, жашоодогу милдетти аткаруу, миссия. Мына ушулардын баардыгын бирдей ала жүрсөк, анан биз мындай толук кандуу жашообуздан, кесибибизден ырахат алган мугалим болобуз, тарбиячы болобуз да. Дайым өзүн өнүктүрүү маанилүү. Кийин стили, тик, дикция, сүйлөө чеберчилик, жашоо образ, креативдүүлүк, чыгармачылык дагы маанилүү. Мына бул өзүбүздү өнүктүргөн азыркы лидер, заманбап педагог катары маанилүү. Эми сөз күчү бар. Илгертеден кыргыздар сөз баккан эл, сөздүн күчү бар. Бата, жаман сөздөрдү айткан эмес балага карата. Бата сөздүн, бешигирдин элдик педагогиканы алсак, сөздү орундуу сүйлөөнү маанилүү. Сөз баккан эл, мына ошол сөздү дагы биз туура сүйлөө, эмоция жана башкалар маанилүү да. Эми бул жерде мен Кечиресиз, 1 мүнөт. Кичине артка жылып коесузбу, скрин кылып алайын ушул жерде, пожалуйста, кечиресиз. анан Кечире калдым. мен эми ушул жерде жумшак көндүмдөр, soft skills жөнүндө айткым келет. Азыркы күндө ийкемдүү көндүмдөр, жумшак көндүмдөр, soft skills. Булар чыгармачылык, креативдүүлүк, коммуникация, сынчыл ой жүгүртүү. Мына чыгармачылык, креативдүүлүк, коммуникация, кызматташуу, анан сынчыл ой жүгүртүү. Биздин жашообузда өзүбүз анализдеп, кесипке да, жашообузга да сынчыл ой жүгүртүү билсек, адамдар менен тил табыша билсек, пикир алыша билсек, кызматташып мамиле түзө билсек, анан жаңылы жаратып, ой жүгүртүүбүз терең, креативдүү болсок, бул жашоого, заманбап жашоого ыңгайлашабыз. Азыркы күндө балдарга да 4К көндүмдү өнүктүрүү деп жатабыз. 4К көндүм, ийкемдүү көндүм ушу бар. Биздин жашоодо педагог катары ошол 4К ийкемдүү көндүмдү маанилүү өнүктүрүү. Азыркы күндө коммуникация дүйнө жүзүндө 1-орунга чыкты. Актуалдуу проблема болуп жатат да. Эмнеге деп ойлондум, анализдеп. Ал биздин учурда бала кезибизде буга чейин могу интернет чыга электе коммуникация өтө маанилүү эмес болчу. Анткени жандуу баарлашуу көп болчу да адамдардачы. Ал эми жаштардын ортосунда азыр жандуу баарлашуу аз. Бизде деле чоң кишилерде дайым эле ошол интернет, компьютер менен алек болуп калдык да. Анан жандуу баарлашуу бара роботтошпой, ошол түнт болбой, адамдардын пикир алышуусу маанилүү деп, анан дүйнө жүзү коммуникацияны 1-орунга койду. Эмнеге көп балдар сүйлөбөй жатат? Логопедке муктаж болгон, анткени ата энеси аз сүйлөшөт, балдар түнт болуп жатат. Көбүрөөк балдар сүйлөбөй жатышат, мындай түнт да, сүйлөйт, бирок өзү менен өзү. Мына ошол өзү менен өзү калыпташыш үчүн коммуникация дүйнө жүзүндө 1-орунга чыкты. Ошого маани беришибиз керек да. Анан коммуникация, пикир алышып, мамиле түзүп, ошол жашоодо ыңгайлашуу маанилүү болуп жатат. Мына группа түздүк, өнүгүү сабактары, түрдүү сабактарыбыз бар. Насаатчылык, менин курстарымдын ошол жерден коммуникацияны уюштуруп, кызматташтыкты уюштуруп, азыр кызматташтык аркылуу өнүгүү дүйнө жүзүндө бардык чөйрөдө актуалдуу болуп жатат. Креативдүүлүк менен, чыгармачылык менен сабагыбызга мамиле кылсак, биз өнүгөбүз. Сынчыл ой жүгүртүү, анализдеп турабыз ар бир жашообузду дагы, кесибибизди дагы. Эми мен чыгармачылык жөнүндө айткым келет. Сезин буларды скрин кылып алыңыздар. Чыгармачылык. Мен педагогмун, мугалиммин. Анан 2013-жылы жыл мугалими республикалык сынакта 1-орунду алганмын. Ар кандай түрдүү конкурстарга катышып келгем. Ачык сабактарды өткөрүп келгем. Өзүмдүн кесиптеги ийгилигим эмнеде деп анализ жүргүзсөм, бул менин чыгармачылыгым экен. Ар бир сабакка чыгармачылык менен мамиле кылгандыгым экен.
азыркы күндө деле мына сабакта өткөндө бала бакча тарбиячысы былтыр республикалык экинчи орун алган Гүлжан Үмүтбекова менен жолугушуп турдук. Ошол педагогдун дагы жыл мугалимеге чыккан педагогдордун да жеңүүчүлөрдүнчү кесиптик тажрыйбасын карасаңыздар чыгармачылыгы менен чыгат. Албетте заманбап көндүм, санарип, ошондой эле заманбап усулдарды колдонобуз маанилүү, бирок эң биринчи сиздин чыгармачылык, креативдүүлүгүңүз жеңип кетет баардык. Жан дилиңиз менен ойлоп таап ошолорду жаратып, укмуш, сиз үчүн укмуш мазмундагы сабак бул сиздин чыгармачылык. Ошол биз чыгармачыл креативдүүлүккө жатат. Чыгармачыл мугалим болсок гана өнүгүүдө болобуз да. Ал эми чыгармачылыкка бул эргүүдөн жаралат. Ошол чыгармачылыкты колдонгондо анан рахат аласыз. Искусство адамдардын баары өзүнүн чыгармачылыгынан рахат алат. Бул адамдын табияты ошондой экен. Эргүү, чыгармачылык, анан рахат алуу бизге суудай абадай керек экен да. Ал эми кесипке салганда да, жашообузга салганда дагы чыгармачылык менен, изденүү менен жасасак, оригиналдуу идеялар, оригиналдуу жашоо, анан сиз ошондон чындап рахат аласыз. Мисалы үчүн кухняда деле креативдүүлүгүңүз менен, эргүү менен ушундай берилип, мисалы үчүн тамак салат жасайсызбы, эмне дасторкон даярдайсызбы, ошондон рахат аласыз, сонун болду депчи. Бул сиздин душаңызды, сүйүүңүздү салдыңыз. Эптеп-септеп жасап койгон нерседен эч ким рахат албайт. Эптеп-септеп тиккен кийимди кийип алсак, сатып алсак, рахат албайбыз ошондой эле жашоодон да өзүбүздүн ар бир кадамыбыздан, өткөн сабагыбыздан рахат алыш үчүн бул жан дили менен мамиле кылуу, сүйүү, эргүү, анан чыгармачылык менен гана биз ошол рахатка келебиз. Ошол икемдигөндүмдөрдүн бири креативдүүлүк, чыгармачылыкта. Анан сынчыл ой жүгүртүү. Биз анализдеп жашообузга сынчыл көз караш, эмне кайсы жерден ката кетирдим, кайсы жерде туура эмес кылдым, мен эмнени оңдошум керек, кантип өнүгүшүм керек деп анализдөө, сынчыл ой жүгүртүү. Эмне үчүн мындай болду, сынчыл ой жүгүртүү. Ошол дайым бири бирибиз менен тажрыйба алмашуу, пикир алышуу жана кызматташууда жүрсө, адам, мекеме ушулардын баардыгы анан ошондон өнүгөт. Азыр өнүккөн заман, өнүккөн адам болуш үчүн биз ошол ой жүгүртүүбүздү, турмуштук көндүмдөрүбүздү өнүктүрүшүбүз керек болуп жатат. Мына ушул сиздерге айта турган маалыматым эми. Эртең дагы ой жүгүртүү боюнча сабак болот, башка адис өтөт. Анан ошол биздин ой жүгүртүүбүз өнүккөндө, биздин психологиялык билимибизди өнүктүрсөк, кесиптик билимибизди өнүктүрсөк, анан биз адам катары өнүгүүдө болобуз. Анан жашоодо да өзүбүздүн турмуш жөнүндө сабак алсак, анан өнүгүүдө болот экенбиз. Мындай осознанный, аң сезимдүү жашоо. Турмуштун сабактарын албайт экенбиз. Дипломубуз бар биздин. Университеттен, мектептен, колледжден башкалардан билим алабыз, бирок турмуштук сабактарды албаган үчүн жашоодо ар кандай көйгөйлөр болгон экен. Ошол турмуштук сабактарды да алсактар биздин жашоо кесибибизге да түздөн түз таасир берет. Өнүгүү сабактары болот жакын арада. Анан анан психология, бала тарбиялоо психологиясы, балдар психологиясы боюнча психологдор менен курс өткөрүлөт. Өнүгүү сабактары боюнча өзүнчө курс өткөрүлөт. Анан жанагы жеке психология боюнча, кванттык психология эмне каалоочулар үчүн анан психологдор өздөрүнүн курстарында болот. Жана усулдук өнүгүү боюнча дагы бала бакча тарбиячылар үчүн да, мугалимдер үчүн дагы команда менен жаңы деңгээлде курстар болот. Буюрса ошону айтай кетейин дедим. Бул апрель айы ушуну сиздер үчүн кызмат кылалык, акысыз сабактарды өткөрөлүк. Анан бенефис, онлайн бенефиске катышыңыздар. Гапыр Мадаминов агай менен биргеликте ага экөөбүз жакшы ишти баштадык. Чыгармачыл алдыңкы мугалимдердин аянтчасын түзүп жатабыз. Онлайн бенефис өткөрүп жатабыз. Алдыңкы изденип жан дили менен иштеген фанат мугалимдер, чыгармачыл мугалимдер, өзүнүн кесибин сүйгөн мугалимдердин тажрыйбасын жайылтуу максатында бенефис өткөрүп жатабыз. 15 апрелде дагы экинчи бенефис өткөрүлөт. Ошо биз менен болуңуздар. Биз Нур Сабат билим берүү борбору өнүккөн мугалимдердин аянтчасын, өнүккөн тарбиячылардын аянтчасын түзүү максатында иштерди алып барып баштадык. Кыргызстандагы тажрыйбалуу алдыңкы адистер менен жана өнүгүүнү каалаган тарбиячы мугалимдер менен иштерди кызматташууга даярбыз. Курстарыбыз бар, акысыз семинар тренингдерибиз бар. Жеринде барып өтө турганга даярбыз, пландап жатабыз. Мына ошондуктан
ар бир адамдын өзүнүн бул жашоодо кызматы болот да. Анан балким биздин кызматыбыз ошол билим берүү, агартуучулук бул Кудайга жаккан иш. Ошондуктан билим берүү жаатында агартылып, жаатында өнүгөлүк дайым. Биз менен бирге болуңуздар. Боло турган курстарды группага маалымат жиберем. 15 апрелде онлайн бенефис болот. 17 апрелде Гапыр Мадаминов агай менен жолугушуу болот. Руханий жана акыл баалуулугубузду өнүктүрүү боюнча. Рух казан, баш казан, аш казан дейт го агай. Ошол рух казан, баш казанды өнүктүрүү боюнча тарбия, адамдык сапат, кесиптик өнүгүү боюнча жакшы маек болот. Гапыр агай менен болот. Анан психологдор менен акысыз сабактар болот буюрса ушул апрель ичи. Андан кийин анан курстарды жарыялайбыз. Дайым өзүбүздү өнүктүрүп турсак, анан ырахат алабыз. Биз жаңы маалымат алганда билбегенибизди билсек ырахат алабыз го. Ошондой дайым адам гармонияда болуш үчүн өзүн ырахатка алып келип туруш керек. Ал ырахат өнүгүү аркылуу гана, жаңы билим аркылуу гана болот. Анан жасаган ишиңен канааттанганда болот. Ошондуктан биз жаңы нерсе, көңүл чындырыбыз менен жасаган нерседен ырахат алабыз. Сабагыбыздан ырахат алыш үчүн дайым өнүгүүдө болушубуз керек. Кандай суроолоруңуздар бар? Эми суроо жоопко өтөлүк. Суроо жокпу? Суроолор барбы? Суроо жок болсо, сабагыбызды жыйынтыктасак болот. Бүгүн суббота күн, убактыңыздарды албай, ушул жарым саатка чыктым. Сабактын записи берилет. Менин YouTube каналымда, Instagram каналыма катталыңыздар. Сабактар бар ал жерде. Instagram каналымда маалыматтар бар. Буюрса да кыскача да сабактарды жүктөп баштайбыз. Түз эфирлер болот. Instagram менен апрель ичи ушу сиздерге кызмат. Жолугушуу, маектешүү, акысыз сабактарды уюштурууга пландадык, кызматтабыз. Ар бирибиздин бул дүйнөдө кызматыбыз бар да, ошончо кызматыбызды аткаралык. Рахмат, саламатсызбы? Гапыр Мадамиев агайыбыз менен акысыз болобу же? Акысыз болот. Акысыз агай эч убакта акылуу кылып маектешүүгө чыкпайт, жолугушууга. Балким курстары акылуу болгон чыгар. Агайдын курстарын биле элек. Мен дайыма агай менен бир канча жолугушууларды уюштурабыз. Агайдын жолугушуусу акысыз. Психологдор менен да жолугушуу дагы акысыз болот. Ой жүгүртүү өзүн өнүктүрүүгө багытталган дагы адистер, атай специалисттер менен да акысыз болот да. Ал эми тереңдеп билим алыш үчүн, сертификат алыш үчүн акылуу курстар болот. Анын дагы маалымат беребиз. Сертификат алам 72 саатка, өзүмдү өнүктүрөм, тереңдеп билем өзүм үчүн десеңиз, мен өзүмдү өнүгөм десеңиз, сиздин тандоо курска келесиз. Багыт берип, ой бөлүшүп, ушундай билген билимибиз менен бөлүшүү бул акысыз. Ссылкаларын жиберип коебуз да Ооба. 17 апрелге. Ссылка могу өнүгүү сабагынан келдиңизби? Кайсы группадан келдиңиз? Ошол вактарда дайым бардык группаларга жөнөтөм. Нур Сабаттан келдим эже, сизден окугабыз да. Хорошо, ошол жака дагы жиберем. Ошо. Биз Нур Сабат билим берүү борборубуз. Саламатсызбы Нургүл Ошондой. Кечээки психолог менен жолуккан сабакта да кайра салып Ооба, коебуз. салам. Мен ютубка жүктөй элекмин, ошону үлгүрбөй калдым. Жүктөп туруп, бүгүнкү экөөнү тең салам группага. Рахмат. Рахмат, убакыт Саламатсызбы эжеке. Саламатсызбы? Саламатсыз Саламатсызбы? эжеке. Азыр ушул сиз өзүңү өнүктүрүү боюнча да атасыз го. Мисалы тарбиячы, биз тарбиячыбыз да. Ооба. Кайсы методикаларды окусак, кайсы китепти, адабиятты окусак, ошо кесибибизге жакын болот да. Ушуларды немесин тизмесинби берип койсоңуз, Ооба, биз салайын. Ооба. Өзүн Ооба. өнүктүрүүдө курстардан өнүгөсүздөр, семинарлардан өнүгөсүздөр, анан китептер. Мына усулдук колдонмолорду окуңуздар. Менде электронный көп усулдук колдонмо, тарбиячы катары тарбиячыларга кеп кеңештер, колдонмо мурда министрлик тарабынан чыккандар. Балалык, азыркы жаңы программа ошолор. Анан психология, инклюзивдик билим берүү, балдардын психологиясы, курактык психология, бала тарбиялоо, бакырбаган ата, эне, жана башка деген китептерибиз бар го, 3 жаштан кийингечи өнүктүрүүчү китептер. Анан жеке өнүгүүмдү китеп өнүктүрүү, кантип ой жүгүртүүдү өнүктүрөм, жанагы 5
саат 5-те туруунун сыйкыры, жанагы магия утра деген бар го, ошондой эмени ой жүгүртүүнү өнүктүрүү, финансылык сабаттуулукка өнүктүрүү, Роберт Кийосакинин жана башка китептер, өнүктүрүүчү китептер көп да, ошолорду окусак болот. Ал эми кесипке караганда усулдук китептерди, стандартты ошолорду окуңуздар. Адабияттардын тизмесин салам, мен ошол өзүмдүн насаатчылык группама берип жатам. Анан эме ушул усулдук китептерди колдонуп окуңуздар. Бизге берилген программаны, стандартты жакшы окусаңыздар эле, ошондо адабияттын тизмеси берилген, эмнени окуш керектиги тууралуу. Майли рахмат эжеке. Мен 22 мен аңары тамгадан. Саламатсызбы? 22 потоктогу сертификат алгамдан ошонун телефонумду алмаштырсам ошол ссылкамды жоготуп идим. Карап издейин, Ошону салып кое аласызбы дедим эле. Анан баягы электрондук китеп бар го эле го. Баягы бийик учуу дегенди сабактардан өттүк го. Ошо электрондуу вариантын да салып кое аласызбы? Хорошо, макул. Bloom Library'nin içinde Bloom деп жазсаңыздар чыгат. Окуу керемет долбоору менен чыккан электрондук китеп. Ал китепте сонун электрондук жомоктор, аңгемелер бар. Ошону колдонсоңуздар болот. Анан 22 потоктогу немени сертификаттардын немесин салып коюңузчу. Хорошо. Издейин ошону. Макул. Базадан карап көрөйүн. Рахмат. Дайым өзүбүздү өнүктүрүп, китеп күндө 1-2 страницадан болсо да, беттен болсо да окуп турсак, анан көнүбүз ой жүгүртүү өнүгөт да, жаңы маалымат алганда адам өнүгөт. Мурдак эле ой жүгүртүү менен жүрө берсек, өнүкпөйбүз. Анан көнүп калган адатты күндө жасай берсек, анан мээ көнүп калат да, биз үйрөндүк да бир нерсени. Жаңы болду, аны күндө эле жасай берсек, дайыма ал эски болуп калат да, анан ырахат албай баштайт экенбиз. Анан ошон үчүн дайыма биз жаңы нерсени үйрөнүп турушубуз керек. Жаңы нерсени үйрөнүп туруш керек. Окуудан тышкары мындай, мисалы үчүн сокмону үйрөнөсүзбү, машина айдаганды үйрөнөсүзбү, салаттын жаңысын түрүн үйрөнөсүзбү, дагы эмнени үйрөнөсүз, санарип жасалма интеллектти үйрөнөсүзбү. Иши кылып дайыма адам өзүн бир нерсе үйрөнүп туруш керек экен. Ошондо мээ аракет кылганда ошондо кызыгуу, өнүгүү пайда болот да дайыма. Биз дайыма бир нерсени үйрөнүп турушубуз керек. Эгерде үйрөнүп алган нерселер эле жүрө берсек, анда кызыксыз болот, ырахаты жок болуп баштайт. Бул адам табияты ошол экен көрсөчү. Ошондой экен. Анан чыгармачылык изденүү менен өткөн сабагыңыз баалуу болот да, таасирдүү да болот. Анан бир эле нерсеге байланып алып эле точно ушундай сабак өтүшүм керек экен. Анан мен точно ушул ыкманы колдонушум керек дебей, ошол ыкманы колдонуңуз, бирок ошону өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга салып ыкманы бурмалап аласыз, ойлоп табыңыз, жаңы нерсени жаратып турсаңыз, ошондон ырахат аласыз да. Мен дайыма ошол ыкманы дал эле ошондой кылбай дайыма бурмалап алам өзүмө. Креативдүүлүк менен ойлоп таап алам. Могу эле свот анализди баалоого колдонуп салгам. Ошол кездеги жанагындай 2 бөлүктүү күндөлүктү текстке талдоого колдонуп салгам. Анан балдар менен топ менен иштөөдө дагы ошол мындай чыгармачылык иргүү менен балдарды ойгото тургандай кылып, мындай стандарттуу түп-түз отуруудан ал кезде бир 12-13 жылдар ошондой топ менен башкача деңгээлде өткөрчүмүн да, чыгармачылык менен комузумду колдоп, ким комуз менен сабактарды дап берчү эле ал кезде. Ошентип чыгармачылык менен ойлоп табуу менен өзүм сабактан ырахат алып, балдар сабактан ырахат алган үчүн жаңы методиканы албетте колдонушубуз керек, ал приоритеттүү милдетибиз. Бирок мындай эркин мындай эмеден чыгыш үчүн, рамкадан чыгыш үчүн чыгармачылык менен түзгөн сабагыңыз, өткөн сабагыңыз, уюштурган сабагыңыз, өзүңүздү жыргап, эргүү менен өткөн сабагыңыз сизге рахат алып келет да. Ошондо өнүгүү болот. Мен ошону кийин түшүндүм. Мен ошондой сабак өткөн үчүн республикадан 1-чи орун алган турбаймынбы деп чыгармачылык менен. Албетте жаңы ыкмаларды колдондум, албетте көрсөтмө курал, албетте өзгөчө подход, билим, деңгээл болду, тажрыйба болду. Бирок ошонун эң өзөгүндөгү чыгармачылык экенин да көрсө, ошону түшүндүм да. Бүт эле 1-чи орунду алып, 2-чи орун алып, жыл мугалими, жыл тарбиячысы болуп жатканда, мен ошонун өзөгүн түшүнүңүздөр да. Жанагы сонун ачык сабакты семинарда өткөндө сиздин чыгармачылык ой керек, креативдүү подход, чыгармачылык менен ойлоп таап морекини, чыгармачылык менен изилдөөлөрдү уюштуруп тур деп анан сиздин сабагыңызды баалайт да. Эң биринчи сиздин чыгармачылыгыңыз сизди мындай мен деген педагог, мен педагогмун деген сиздин өзгөчөлүгүңүздү алып чыккан чыгармачылыгыңыз болот. Анан жаңы методиканы колдонду, STEM, изилдөө, эксперимент,
кейс методиканы колдонду же болбосо топ менен иштетти, жупта иштетти деп анан каралат да. Негизичи негизи ал бааланат албетте, бирок бизге көзүбүзгө көрүнгөн эле сиздин чыгармачылыгыңыз болот. Ошон үчүн чыгармачылыкта болуңуздар да. Эжеке свод деген турушчасы кандай окот? Бул SWOT деген күчтүү, алсыз, англисче. Strong деген сөз англисче, англисче чечмеленет да. Анан weak, SWOT деген achievable, мүмкүнчүлүк, анан коркунуч деген күчтүү, алсыз, мүмкүнчүлүк, коркунуч деп чечмеленет кыргызча да. Англисче же STEM дегендей кыскартылган. Саламатсызбы эже? Эжеке сиз айткан Мен бүгүн эле кошулуп жатам. Бул сиздин сабагыңызга мен үчүн аябай кызыктуу жана пайдалуу болду. Анан сурай кетейин дедим эле, бул 5E модели дагы бала бакчаларда колдонулабы? Ооба, колдонулат жана курчап турган дүйнө сабагында, бирок дайыма эле колдонула бербейт. Кээ өстүрүүгө салбай эле коюңуздар. Курчап турган дүйнөдө эгерде практика изилдөө сабактар болсо, эксперимент сабактар болсо 5E'ге салыңыздар. Математикага колдоонун кереги деле жок. Кээ өстүрүүгө кереги жок. Курчап турган дүйнөгө жакшы түшөт. Бизде курс болду ошо тарбиячыларга Ооба, жеке. Анан 5E'ни мындай түшүндүрүп берди да, биздечи бул 5E'ни бала бакчада колдонгула, бул деген так тарбиячы багыт берет, бала изилдейт, борбордо болот депчи. Биз конспектини дагы 5E менен жазгыла деп жатат да. 5E менен дайыма эле эмес, сиздерди антип деген эч ким мажбурлабаш керек. Биздин темабызга, максатыбызга, планыбызга уюштуруу мындай. Мен мындай сабак өтөйүн, балдарды мындай өнүктүрөйүн деген багытка карата методиканы тандап алабыз. Сабактын этабын да тандап алабыз да. Ошондуктан 5E'ге салып өзүбүздү мажбурлабайбыз. Кээ өстүрүү жана башка сабактарга түшпөйт. Начальник класстын мугалимдери да, башталгыч класста дагы айлана чөйрө менен мен жана дүйнө сабагына жакшы түшөт. Башка сабактарга салабыз деп убара болбойбуз. Бирок айрым темаларда 5E'ге түшөт. Кыргыз тил, тарых болобу, англис тили болобу, орус тили болобу, гуманитардык багыттагы. Кээ өстүрүү сабагы болобу, бала бакчада математика болобу, эме 5E'ге түшкөн темалар бар. Темага жараша да түшкөн дагы сабактар болот, бирок дайыма эле сала бербейбиз. 5E'де бул балдардын конструктивизмге, практикалык жаратмандык, өз алдынча практикалык иш алып барууга багытталган этап. Бул сабактын этабы 5E деген. Англис тилинен кыскартылган сөздөр 5E model деп коет. Engage, explore, explain, elaborate, evaluate деген англис тилинен кыскартылган сөздөр. И тамгасынан да Эде ошончо 5E деп окуп жатпайбызбы? Баланы кызыктырып алдык сабак, анан эмнени ойлонот экенбиз, кана ушундай карагылачы гүлдөр жөнүндө. Бул эмнеге гүлдөр гүлдөйт, эмнеге кээ бир өсүмдүктөр гүлдөбөйт, кана өзүңөр изилдеп көргүлөчү, карап көргүлөчү дегенде анан деп кызыктырып алдык да. Ошол кызыктыруу 1-2 минутка жетпейт. Ошондо анан балдар материал менен таанышып, өз алдынча үйрөнүп, анан эмнени түшүндүң десе анан өзү түшүндүрүп берет, 3-этап этап. Андан кийин эми практикада аткарабыз. Анан практикалык иш алып барды, 4-этап. Анан мен кандай иш алып бардым, эмне кылдым деп анан өзүнө баалайт, 5-этап. Мына ушундай да. Ушул ыкмага темабызга жараша структуралаштырып салып алсак болот. Негизи идея боюнча STEM практикада практиканы изилдеп салыштырып кадимкидей жандуу практика алып барат да. Кээ бир сабагыбызда жандуу практика, мындай кол менен жасалган практика изилдөө эксперимент жасаган практика түшпөйт темага жараша, аны 5E'ге салбай эле коюңуздар да. Кээ өстүрүү сабагында көбүнчө ой жүгүртүү, баарлашуу, сөздүк жумуштар да. Ага 5E'ни салат экен деп убара болбоңуздар. 5E менен STEMди мен окшоштурдум да, мындай караганда. Ооба. STEM 5E менен түзүлөт. Экөө айкалышат, экөө тыгыз. 4K'ны түшүндүрүп бере кетесизби? 4K бул жогоруда айттым го, бул икемдик өнүмдөр. 4K деген бул дагы кыскартылган сөздөр англис тилинен. Collaboration, communication, creative, critical thinking деген К деп кулатпайбыз, ошол 4K деп койгон. Англис тилинен 4K skills деп коет англис тилинен. Ошол көндүмдөрдүн баштамгасы кыскартылгандыгы. Булар көндү эме коммуникация, кызматташтык, сынчыл ой жүгүртүү деген сөздөр. Креативдүүлүк деген сөздөрдүн кыскартылган. Демек, биз өзүбүздүн жашообузга да креативдүүлүк менен мамиле кылышыбыз керек. Сынчыл ой жүгүртүү, эл менен пикир алышуу, кызматташташуу. Сабакта балдардын бири-бири менен мамиле түзүп биргелешип иштегенге,
пикир алышканга, креативдүүлүк менен ойлоп таап жасаганга, анан ишине, темага, билимине сынчыл ой жүгүрткөн көндүмүн калыптандырабыз. Ушул 4К дейт. Дүйнө жүзүндө эң маанилүү көндүм 4К. Көндүм эки бөлүнөт. Катуу көндүмдөр, анан жумшак көндүмдөр. Hard skills, soft skills деген. Мисалы мен сабак өткөндү билем, сиз сабак өткөндү билесиз. Чач кыркканды билет бирөө, жазганды билебиз, тамганы айтат балдар, машина айдаганды билет. Иши эмне жумуш аткара алсак, кадимки турмушта бул катуу көндүмдөр да. Балдар санай алат, балдар окуй алат, жаза алат, айтып берет, сүйлөй алат. Биз саак өтө алабыз, биз пол жууй алабыз, биз тамак жасай алабыз. Конкреттүү аткарган иш аракет катуу көндүм деп аталат. Ал эми жумшак ийкемдүү көндүмдөр 4 сынчыл, креативдүү, коммуникация, кызматташтык бул көзгө көрүнбөгөн көндүмдөр да. Мына ушул эки көндүм дайыма жашоодо, адамдын жашоосунда эң маанилүү. Биз дагы анан балдарга да ошол көндүмдү калыптандырышыбыз керек. Өзүбүзгө да калыптандырышыбыз керек, балдарга да. Бул дүйнө жүзү боюнча ошол ийкемдүү көндүм маанилүү болуп жатат. Ошол жашоодо ыңгайлашып кетиш керек болуп атат. Өнүгүп аткан жашоо шартта ыңгайлашыш керек болуп атат. Биз жашоого ыңгайлашып заманбап болуш үчүн жана жасалма интеллектти үйрөнүп, анан креативдүүлүк менен сонун жомоктор түзүш керек болуп атат. Креативдүүлүк менен заманбап кызыктуу сабакты уюштурушубуз керек болуп атат. Антпесе коомдон четтеп калабыз. Экинчи, бешинчи, алтынчы сорттогу адам болуп калабыз. Ошондуктан ыңгайлашуу атаандаштык эмес, кызматташтык болуп калат. Өнүгүү ушул да. Рахмат эжеке. Рахмат. Рахмат. Башка суроолор? Эжеке баягы кейс методикасы дедиңиз го. Курстан Ошону үйрөндүм ушунун баарын. кайсы сабакка колдонсок болот ошону? Кейсти бардык сабакка колдонсок болот. Бул кырдаал, проблемалуу, көйгөйлүү кырдаал жаратасыз, балдар чечет. Рахмат. Курста үйрөтүп жатам. Курска келиңиздер. Мектепке чейинки билим берүүдө заманбап усулдар деген сертификат алабыз. Азыр как раз жаңы баштадык. Башка саламатсызбы? Мен тарбиячылар менен чогуу 2 күндөн бери окуп атам. Бирок мектепте иштейм. 2 күндөн бери абдан пайдалуу, жакшы нерселерди алып атам. Бизде да азыр мектепте 5Е менен сабак өткүлөт дейт. Мен өзүм орус тили адабиятты өткөндө ушу 5Эни кантип киргизебиз деп эле кыйналып атчыбыз. Азыркы сиз айтып атканыңыз туура. Эгерде предметибизде биз чыгармаларды өтө турган болсок, да 5Эни колдонгондо кантип колдонобуз деп дайым эле колдонууга мүмкүн эмес экен да. Кээ бир учурларда бул методиканын жакшы жактары көп экен. Балдарды практикалыкка үйрөтөт экен да. Ошон үчүн жана 4К'дагы экөө бири-бири менен аябай эриш аркак болот экен да. Өзүбүз психологиясы ушул методиканы өтүбүз түшүнбөй, балдарга кантип түшүндүрө алабыз. Азыркы эжекелер сурап аткан нерселери детсадда, садикке дегенде жанагы ачык сабак өткөндө башталгыч класс мугалимдери өтүштү да. Мисалы үчүн ташты жанагы яй мир деген сабакта ушул таштын өңдөрү ар кандай түстө болорун көрсөтүш үчүн мончакты ташты алып келип эле коюп, анан ар бирин карап, ар биринде эмне түстөр бар деп балдар колу менен кармап көргөн өзү ошол практикасы экен да. Ошондой өзү кармап көрүп өзү түшүнүш керек. Орус тили адабиятында да ошол сөз түркүмдөрүн өткөндө, сүйлөмдөрдү өткөндө, тыгыштарды өткөндө, морфология, синтаксис, грамматикаларды өткөндө дагы ошол өзү турмуш менен байланыштырып, жашоодо ошону көрүп, анан түшүнүш керек да. Сүйлөм куруп көрүп, заттарды көрүп айлана чөйрөбүздө эмне үчүн зат атоочу, эмне үчүн сын атоочу экенин анализдеп көрүп түшүнүп, практика менен эле айкалыштыруу ошол да. Мурда биз теорияны эле жаттатып эле, муну оку, параграфты, анан доскага чык, бул тапшырманы аткар деп эле жаттатып берчү эмес, бирок салыпты окутуу да чал турмушка колдоно албай калат экен. Ошондуктан азыр турмуштук көндүм, компетенттүүлүккө негизделген билим берүү деген ушу турмушка колдоно алыш үчүн ал ошол өзүнүн жашоосунда анализдеп, пайдаланып көрүш керек. Пайдалангандан кийин анан колдонот. Мисалы, сын атоочту өтө турган болсок, эмнеге сын атооч деп койгон? Мына заттар бар, ар бир зат. Анын даамы болот экен, көлөмү болот экен, формасы болот экен,
Ошол кандай деген суроого жооп берет. Кандай дегенде, мисалы, бул эмне колумда, бул кандай дейсичи, эмне кылып атат деп сурайбызбы? Деп анан өзүнө карматып көрүп, диштетип көрүп, мисалы, алма өтүп атсак, жедиртип көрүп, салат жасаттыртып көрүп, бул практика да, кантип кызыктуу, оригиналдуу сабактар болуп атпайбы? Өлчөтүп көрүп, кандай деген, көрсө ушусун атыштырбайбы деп жасап көрүп, өзүнүн жашоосунда колдонгондо анан билим баланыкы болуп калат. Бул компетенттүүлүккө негизделген билим берүү деген ошол да. Сүйлөм куруш үчүн ошол эки сөздү бириктирип сүйлөмдөрдү кур. Эмне үчүн сүйлөм дейбиз? Мааниси бүткөн бир ойду билдирип атат. Эгерде бүткөн бир ойду билдирип бизге түшүнүктүү болбой калса, сүйлөм болбой кала, гана могу башаламан сөздөрдү куруп сүйлөм куруп көрчү дегенде ошондо түшүнөт да. Сүйлөм ушул турбайбы. Жөн эле мурда жаттык деп берчүбүз да, анан билбейсиң деп берчүбүз. Ар бир баланы ар кандай кабыл алышы бар да, зирек балдар бар. Табиятынан жөндөмдүү балдар бар, анан такыр түшүнбөй кабыл албаган балдар бар. Ошол ар бир баланын өзүнчө подходу бар да. Анан ошол азыркы компетенттүүлүккө негизделген билим берүүнүн өзгөчөлүгү ошондо. Өз алдынча жасатып көрүп, өзү аракет кылып көрүп, анан деген түшүнүккө келиш керек да. Мугалим эле айтып бере берчүбүз да, эсибизде эле. Тарбиячылар да, мугалимдер да. Балам түшүнбөй калат деп элечи, биз сүйлөп айтып берген даяр билим биздики болбойт. Өзүң жараткан билим анан биздики болот да, баланыкы болот. Ошондуктан өзү илим берилбейт, ал жаралат. Ошол көндүмгө негизделген билим берүү деп аталат. Рахмат. Саламатсызбы? Суроо берсем болобу? Эже 5Е деп атпайсыздарбы? Бул 5Е деген балдарга тарбиячы 20 гана процентте багыт бериш керек дейт да. Калганын балдар өздөрү изилдеп табышы керек депчи. Анан если балдар, мисалы, орто тайпада тарбиячымын да, анан канча ирет айтсаң дагы кайтарым байланыш жок. Азыр группабызда 30 бала болсо, анан 20 баласы толук кандуу сүйлөй албайт да. Анан кандай кайтарым байланыш ала албай атсак, 5Е менен биз сабак өтөбүз дейм да. 5Е жашына жараша да, 5-6 жаштагы балдарга туш келет 5Е. Балдар өз алдынча көрүп, таанышып, сүйлөй билген балдарга колдонобуз. 2-3 орто тайпаларга көбүнчө багыт берип көрсөтүп, балдарды сүйлөткөнгө аракет кылган жөнөкөйрөөк методиканы колдонобуз. 10-15 20 15 мүнөттө эле да. Ошо элемент 5Е менен кандай сабак өтөбүз деген суроо болду да. Көпчүлүк балдар азыр сүйлөбөй атпайбы? Орто тайпада 3,5-3 жаштагы балдар да. Орто 3,5 жаштагы балдарга 5Е кылыш үчүн таанып эле жөнөкөй эле 15 сизге 15 мүнөттүн ичинде 5Е моделин колдоно албайсыз, үлгүрбөйсүз да. Анан ошол сүйлөтүш үчүн бул сиз мнемотаблица ошолорду колдоносуз, сүрөт менен жана божомолдоо стратегиясын колдоносуз. Балдарды сүйлөтө турган, кайра сизди кайталап айта турган, таанып билгенин көрсөтө турган методикаларды колдоносуз. Ар бир жаштын өз методикасы. 5Е жана кенже тайпага, орто тайпага түшө бербейт да. 5-6 даярдоо тайпасына, жогорку тайпага түшөт 5Е. Ошон үчүн көп балдар сүйлөбөй, ошон үчүн коммуникация актуалдуу болуп атпайбы? Бири бири менен сүйлөтө турган методикаларды көбүрөөк колдонобуз. Кана бири бириңе айтып берчи, эмнени көрдүң, эмнени түшүндүң, ана айтып бер деп. Курстун баасы 3000 сомдон, сертификат 72 саатка берилет. Сингапур методикасын да үйрөтөм. Бала бакчага түшө тургандарын, анан мектептикин өзүнчө. Жана как раз коммуникация ийин менен ийин, бет маңдай менен төртөө иштөө, жупта иштөө дегендер бар да. Анан бири саат боюнча жолугушуу, сонун ыкмалар бар. Ошол активдүү окутуу методикаларды, окуу керемет долбоорунун методикалары бар. Анан өзүбүз ойлоп таба турган методикалар бар, ыкмалар, методика эмес, ыкмалар да. Ошолордун баарын курста үйрөтөбүз, тиги тереңирээк билиш үчүнчү. Анан мындай акысыз сабактарда жалпы түшүнүк бергенге аракет кылам. Суроолор барбы? Жок болсо сабакты жыйынтыктасак болот, Бейпилтүү, сабакка катышып бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Дайыма өнүгүүдө бололу. Жана жашообуздун сабагына бир суроо берсем болобу? Кечирээк кирип калдым. Саламатсызбы? Мен дагы жогорку тайпада иштейм да, анан кроп
продуктты скачать этсек платный болуп калды. Ооба, платный болуп калды. Ошо платный болуп калган башка видеолордун эмесин жасап көрсөңүз, бир пробный бесплатныйго, бир пробный бесплатный кылып анан башка аккаунт менен кирип аракет кылыңыз да. Ошого эле башка аккаунт менен Сиздики 1-2 жасадыңыз, бесплатный түгөнүп калды да. Башка аккаунт менен кириңиз. Башка аккаунт менен. Башка аккаунт создавать этип алыңыз, оңой эле ошо менен кириңиз. Рахмат чоң. Рахмат. Нургүлжа, кечириңиз, мен да сурабыз. Мен сурайын дедим эле. Мониторингди жашаганда баардык жалпы бала жазыш керекпи же тандап жасалабы? Тандалганды, өзгөчөлөнгөн балдарыңызды тандаганда анан дептериңизге жазыңыз. Бүгүн датасында эмне өзгөрүү өнүгүү болду бул балада депчи, кайсы сабактан деп жазыңыз. 1-2-3 балага, 2 балага өзгөчө балдар бар да. Анан ошолорго өзүнчө пофамильно жазасыз да, өзүнчө дептерге дайым белгилеп турасыз. Бул азыркы жаңы программа боюнча бала бакчадагы мониторинг. Ал эми жалпы группада мурда жана балалык менен сентябрь, аралык, май деп жасачу эмес белек. Ошол сыяктуу эле жалпы предмет жана же өнүгүү облус аркылуу балдардын ар биринин фамилиясын жазып эле жазып койсоңуз болот. Азыр болсо репродуктивдүү, продуктивдүү, креативдүү, компетенттүүлүк менен жасаңыздар. Азырчы. Ошондо түскө бөлүп алгыла, фигураларга бөлүп алгыла, 3 бурчтук, 4 бурчтук, жылдыз жабы же жашыл, кызыл, сарык дейсизби? Креативдүү деңгээлди кайсы алам, продуктивдүү деңгээлдеги, анан репродуктивдүү деңгээлдеги депчи. Анын үлгүсүн каяктан алсак болот? Бизге андай эме жок да. Ал эми программада жаңы берилбеди менен курсуман үйрөтөт да ошону. Мен ондай түзүп шаблонун үйрөтүп атам да, себеби бала бакчада иштебейм да. Мынакей мен бала бакчамда түздүм деп көрсөтпөйт. Башка бала бакчага барганда мен башка тарбиячылар түзгөндү көрсөтөйүн. Үйрөнгөн тарбиячылардыкынчы. Мисалы Караколдо 2-мектеп ошондой, 2 бала бакча ошондой түзүшүттүр. Анан сиздин тандооңузда кандай багытта мониторинг жасайсыз ошону. Биринчи креативдүү, репродуктивдүү, продуктивдүүнү үйрөнүп алгыла, аябай жакшы. Эмки жылдан баштап ошону түзүп баштагыла да. Пока сиздики болмоюнча аны жасай албайсыз. Так балалык менен кандай көнсөңөр ошону менен түзүп тургула. Жаңы кадам дептерге түзүп баштагыла 2-3 балагачы мындай өнүгүү болду, мондай болду деп. Анан ата-эне менен түзөсүздөр да. Ошондо өнүгүп келет кана өнүгө элек, мисалы, анан баягы класс жагынан проблема балдарга ошолорду ошого эле өзүнчө жазасыз дептер. Канчалык жеңилдешет Жаңы стандарт менен мониторинг январь анан май айы жүргүзүлө ошондой эчеке. Жаңы стандарт менен сентябрь баштап майга чейин жүргүзөбүз. Мурдакы балалыкта деле балдарга эмес, тарбиячыларга дагы жүргүзүлөбү эчеке мониторинг? Жок. Ал мониторингти тарбиячыларга жүргүзүш үчүн аны администрация мониторинг жүргүзөйүн десе, ойлоп тапса, ал үчүн өз ара сабакка катышуу, кесиптик компетенттүүлүгүңүздүн критерийин ойлоп табыш керек. Анан ошол критерий менен ким канча ачык сабак өттү, ким кандай сертификаты бар, семинардан өтүп жатат, ким өзүн өнүктүрүп жатат, ким конкурска катышты, ким мастер-класс өттү, ким ата-энелер чогулушун мастер-класс өттү, ким иш-чара өттү деп мониторинг жүргүзсө болот. Усулчулар, завучтар. Мониторингти мисалы биз балдарды сейилдеге алып чыкканда ар бир балага ошо жактан эле сейилдөөдөн эле мониторинг жүргүзсөк болот эчеке. Сейилдөө учурунда эмнесине мониторинг жүргүзөбүз? Ошол байкоо ката байкоо картасы деп коет, алда мониторинг кирет. Туура айтып атасыз. Байкоо картасы сейилдөөнүн дептери өзүнчө болуш керек. Эмне ишмердүүлүк жүргүзө алды деп. Сейилдөө учурунда мониторинг өзүнчө болсун. Аз жаңы программа боюнча ошо мониторинг ошондой да, байкоо сейилдөө учурунда мониторинг, ар бир бала менен өзүнчө дептерге жазуу, жалпы балдар менен иштөө деген. Курста үйрөтөм. Курста өттүм, тарбиячыларга кошуп өттүм, дагы өтөм. Рахмат. Рахмат. Терең үйрөнүш үчүн мындай терең бир мониторинг 1 сааттык целый сабакта. Ошондо ар бир теманы терең үйрөтүп курста үйрөнөлү, анан сертификат алгандай болуңуздар да, терең үйрөнүпчү. Жөн эле бул жерде отуруп үйрөтөм, албетте мындай багыт берем, анан сертификат алып терең үйрөнүш үчүн атай курстан үйрөнүшүбүз керек. Баарыбыздын эле шартыбыз ошол. Мен дагы көп курстарга катышам, терең үйрөнүш үчүн анын курсуна катышам да. Жалпы билим алганда
ушундай сабактарда YouTube каналдарда алабыз. Курсуңуз дагы качан болот? Же Азыр 3-4-5 сабак болду. Ушул айдын аягына чейин окуйбуз. Запистер сакталат. Анан майдын башында дагы башталат. жаңадан аласаң да ушундай катып окшойт. Мейли ошондо деле каттаңыздар. Ошондо башынан бизге катышат. Башынан жаңы деңгээлде болот. Рахмат, жок. Рахмат. Сабакка катышып бергениңиздерге рахмат. Бизде ошо өнүгүү сабактар болот. Курс педагогика психология боюнча, анан усулдук сабактар бала бакча тарбиячылар, мугалимдер үчүн болот. Жолугушуу, вебинар, жанагындай бенефистер дайым бирге болуңуздар биз менен. Рахмат эжеке, терең ыраазычылык Рахмат. Анан мен кызматташат элем, менин тажрыйбамды бөлүшөт элем, мен момундай чыгармачылык менен иштейм десеңиздер, сизди да чыгарабыз. Таанытып, акысыз, коомдук мындай демилгелүүлүк максатта сиздин ишиңизди жайылтсак болот, тажрыйба алмашсак болот, анан буга да акча алат экен, консультацияга да багыт берүүгө да акыл экен деп ойлобоңуздар. Консультация дайым акысыз, багыт берүү дайым акысыз, сиздин тажрыйбаңызды жайылтуучу сонун иш чара өткөрсөк ал деле акысыз. Сабак билим Чеке, компетенцияны эле алтын боло берсин деп. кандай дейсиз? Сабак тереңдеп билим алып, сертификат Жүрбөйсүң сен деле Нурет. алыш үчүн, ал акылуу да. Сертификат алыш үчүн, анан тереңдеп усулду үйрөнүш үчүн, билим алыш үчүн акылуу. Сиздин тажрыйбаңызды жайылтуу, сизди таанытуу, жылдыз кылуу, сизди газетага чыгаруу, сиз жөнүндө чыгармачылык иш чара өтүү баардыгы акысыз. Ошондуктан дайым кызматташта бололук. Рахмат эжеке. Рахмат эжеке. Эжеке да бир нерсе сурасам болобу? 2 мүнөт. Башка бакчаларга деле азыр англис тили кирип жатабы? Ооба, кирип жатат. Англис тилинен берген тарбиячы адистер да бар да. Кирип жатат. Кээ бирлерде бар, кээ бирлерде жок. Айрымдарга киргизилди да. Ошон сизди жылдык пландык неме календардык план, тематикалык пландар немеден эле чачпитиден эле издеп ошентип жазып атабыз да. Ооба, ошентип туруңуздар. Англис тилинин бала бакча боюнча өзүнчө методикасы бар. Аны англис тилчи мугалимдер билет аны. Англис тилчи. Тарбиячы бербейт, англис тилчи мугалим берет. Рахмат. Рахмат. Рахмат, Батыргүл айым. Бейпилтүүн жакшы жасаңыздар. Рахмат эжеке. Рахмат, жакшы жасаңыздар. Жакшы жасаңыз.